урматтуу кыргыз журтум, адаттагыдай эле кыргыздын улуулугун таанытуу, улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жөбөйлөт. Улуу кыргыз кор болгон сайын козголот, азайган сайын кулпурат, буулуккан пенделерди улуулукка буруп тунат. Бүгүн ушул буулуккан пенделер жөнүндө сөз болмокчу. Кызык нерсе ушул адам башына күн түшкөн кезде изденет экен да. Мисалы 1941-жылы орус журтуна же союзга дейбизби, ошо баскынчылар басып келген кезде ааламдык дастан Манаста касиет болгондуктан ошо Манас чын алып барып Саякбай атабызды окопто айттырган деген ошо тастыкталгандагы маалыматтар бар экен. Кайра ушул эми ошол шаманчылык бул бир өзү бир чоң касиет. Ошондо ошо панфиловчулар барып мизди кайрыганда, мисалга ошо Москванын астында ошо кыргыздан чыккан баатырлар барып ошо мизди кайрыганда, ошондо 28 баатыр жөнүндө бизди көп окутту эле. Андан кийин ошо мизин кайрыды да, ошо фашисттин ушундай бир чоң касиет менен. Андан кийин ошо кайра ушул Берлинди көздөй же артка чегинип баштаган кезде 1943-жылы дагы ошо агайдын колунан көрүп калдым мен. Берлин 1943-жыл Манас деп туруп, анан ар жагында немис тили менен кыргызча эле Манас кадимкидей эле баягы айың менен күнүңдүн шеребесинен бүткөндөй деп окулат. Кыргыз эле тилде, бирок немисче буквалар менен. Немисче буквалар менен окулат. Ошентип карасаңыз, ошол Манастын энергиясын адам башына күн түшкөндө издеген. Анысыгандай азырда ошо ааламда мыйзам түштү. Манас да бул ааламдык дастан болуп атпайбы, ааламдык бир мыйзам болуп атпайбы, ааламдык философия болуп атат. Манас айтылган жерде тазалануу болот деп берилет, бул жерде так. Ирээттөлүү болот деп айтылат, берилет ошо ааламдан. Анысыгандай мына ошо ааламдык Манас дастанын ошо дүйнөнү бийлейбиз деген Гитлер дагы изденсе, колдонсо, ушул дүйнөгө бир чоң тарыхта чоң иш калтырып кеткен, солк этпей ушул ат араба менен өткөрүп алып, атом бомба менен өткөрүп берген Сталин дагы ошол билген. Же болбосо ошо кыргыздын улуулугун дүйнөнү бийлейм деген ошо Гитлер дагы ошо кыргызды мен парадка бастырат элем, аруу эл деп, мисалга. Мына ушундай көп кереметтерин издечүү мезгил келди. Бүгүнкү күндө да ошо ааламдан илим түштү, урматтуу журтум. Илим түшкөндөн кийин ааламдык мыйзам же ааламдык закон жеңди бүгүнкү күндө. Кызык жери ушул болуп атат. Ааламдык мыйзам жеңди. Ошон үчүн жердеги адам мыйзамы эч нерсени чече албай атат, жетектей албай атат, токтой албай атат. 2000-жылдан баштап күн өткөн бул кирди. Эми күн өткөн сайын күчүнө кирип атат, кысылып атат. Күн өткөн сайын. Мына ошо 2000-жылы киргенден кийин, анан 2005-жылы байлыгы бар, бийлиги бар падыша качып атпайбы? Байлык, бийлик, каражат, жакын эчтекени сактай албай. Ошондо азыр дагы, бүгүнкү күндө дагы мына дүйнө эли жол таппай атат. Дүйнө эли багыт таппай атат. Себеби кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу болгондуктан
кыргыз журту түптөлүш керек болуп атат ушу жаңы ааламдык мыйзам менен. Эгер ошо адамдык мыйзам туура келген болсо азыр медицина бир нерсе чечет эле. Адамдык мыйзам иштеп турган болсо өлкө башчылары, мамлекет башчылары бир маселе чечет эле. Адамдык мыйзам же маданият же азыркы таянган ар кандай диндер туура болгон болсо үй бүлөдө, коомдо керек болсо адамдын жан дүйнөсүндө тынчтык болот эле. Демек аалам мыйзамы жеңди, урматтуу журтум. Азыр эмне кылыш керек? Кошулуп, багынып, ааламдык илим алып, ааламдык маданиятка калыптанып, адамдык сыпаттардан, баягы эски көрпендечиликтен, түшүнүктөн чыгып, өсүп кутулат. Болбосо бул жашоодо өлүп кутулат. Өлүм деле жеңил эмес да, өлүп кетиш дагы азыр жеңил эмес. Ушул боюнча эртең ушу биздин Народный академия деп, биз ушу элдик академия деп ачканбыз. Себеби эл арасында талант көп, эл арасында байланыш, аян алгандар көп, эл арасында касиеттүүлөр көп, эл арасында изилденгендер көп. Спортсмендер депутаттын арасынан чыккан жок, эл арасынан. Ырчылар эл арасынан чыккандай, ошо элдик академия, Народный академия бул өкмөт түзгөн же мамлекеттик. Биздики эл академиясы. Ошолор эртең ушу пресс-конференция берген атат, ошо дүйнөгө жарыс алган атат. Ошол боюнча бул кыргыз журтуна да керек, адамзатка, табият, ааламга керек. Ошол боюнча бүгүн талкуу кылсакпы дедим, урматтуу журтум. Ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эфирден болсо дагы эм өтсүн. Өзүңүздөрдү өтө бош кармап, бош кармаганда ааламдан бир керемет күчтөр келип, адамдын ой тилегин ашырууга жардам берет. Турпатын тазалайт, аң сезимин аябай бийиктетет. Ошо өзүңүздөрдү аябай бош кармап отурсаңыздар, бейиш болот бул жашоодо деп ошо Кудай жарыгында берет. Бейиш жашоо ушул жерде башталат. Баягы акыреттен өткөндөн кийин бейиш болот дегендей, бейиш жашоо ушул азыр мындай кысылып сыноо болуп атпайбы? Андан кийин бейиш жашоо болот. Ошо бейиш жашоо жерде болуш үчүн кандай кылыш керек дегенде, адам өтө өзүн бош сезиш керек. Бош алып жүрүш керек, эркин жүрүш керек. Эчтекеге чектелбеш керек. Эски мындай көрпендечиликтен чыгыш керек. Ошо жан дүйнөдө боштондук кайсы убакта болот десе, мына Кудай сыпатка, инопланетан арбай сыпатка жеткен адам гана өзүн бошото алат. Ошол түшүнүктөгү адам. Мен муну жеткирем, себеби мен өзүм башыман өткөргөм. Баягы ага иниге кеңеш бере алгандай, же ата башынан өткөргөн го, баласына кеңеш бере алгандай. Ошол боштондукка чыккан адам гана жан дүйнөсүндө бейпилдик болот. Жан дүйнөдө бейпилдик болсо, көкүрөктө тынчтык болот, бейиш болот. Ошон үчүн өзүңүздөрдү аябай бош кармап, ошо клеткаларыңарды бошотуп, ар бир клеткаңарга маани берип. Клеткада көп нерсе бар. Кептин баары ушу клеткада ооздо эмес, көздө эмес, сөздө эмес энергия. Энергия клеткада. Мисалга, жайлоодо кой кайтарылсын деп, мисалга, чөй кайра деп, кайрылсын деп, ой менен, ушундай көкүрөк менен кыйкырганда, кайрылгандай, ооздон мынтип омин деп койсоң ал орундалбайт. Ошо көкүрөгүңүздөн батаны дагы, көкүрөгүңүздөн эми ушул балдар бир бак ачылып кетсин, чайга чакырыптыр, жакшылык сурап атыптыр деп ансыганда ошо клеткада. Анан клетка бош болбосо, клеткада керемет күч жайгашпаса, ал кара күч менен жашоо болуп калат. Ошо клеткаңарды бош кылып, жөлөнүп отуруп, дубалыбы, диванбы, эркек балдар жатып да алса болот, кулагы менен эле угуп, бош отурсаңыздар, ошо эм кошо жүрсүн, энергия кошо жүрсүн. Кадимкидей буту колуңар чымырайт, эстейсиздер. Ошо адамдын ичинде энергия кадимкидей эфир болсо да өтөт.
Ошо көзгө көрүнбөгөн күчтөр, 6 катар аалам ээлери, мына дүйнөдөгүлөр жерге түштү деп өткөндө айттык эле. Признактар ушу инопланетандар деп, мына балдардын жанында, мына кыздардын жанында инопланетандар техникага такталып түшүп калып атат мына жерде. Мына кыздардын жанында, мына жерде. Мына ошентип ушу инопланетандар деп коет экен. Эми мындай көрүнүшү дагы бизче арбай деп коет, орустар высшие силы деп, мусулман тилинде периште десек да болот. Пенде эмес эми, ошо улуу күчтөр, периштелер. Ошолор азыр абага түштү, аны аргасыз абага, отко, сууга, жерге отурду. Аны адамдын организми деле ошо кайра таныбыз, сөөгүбүз таштан, клеткаларыбыз суудан, сүйлөп аткан духубуз оттон, ичип аткан суудан болгондуктан кайра ошону адам аргасыз пайдаланып атат да, отту, сууну, ташты, абаны. Анан ошол ичибизге кирди. Азыр ушу инопланетандар. Көзгө көрүнбөгөн. Алар эмнени каалап атат? Ушу 6 катар аалам ээлери эмнени каалап атат? Өзүндөй жан дүйнөгө жетишти каалап атат. Анан биз эскиче пендече эмоция ак-кара кагылган кезде алар күчтүү экен. Нур катары шишик, жара, рак, писих, кан менен айланган организмдерди ошолор уулантып коюп атат. Ошондуктан аалам мыйзамы жеңди. Муну дүйнө таппай атат, инопланетандар эмнеге келди, эмнеге мындай болуп атат деп. Кыргыз журтуна бул ааламдан кайы билим менен берилген. Бул боюнча өзүнчө бир чоң китеп бар, эми кыскачараак айтканда. Ошондуктан урматтуу журтум, ичиңиздеги чоң жан экен да, булар бир чоң энергия экен. Ошо ичке кирди. Ошон үчүн жана жиндеп кетип аткан ошол жаштар жиндеп кадимкидей эле больницага, псих больницага түшүп калып атканы. Ошондуктан урматтуу журтум, ушу бош өзүңүздөрдү кармасаңыздар, ошолор турпатыңызга кадимкидей сиңет, чуркайт. Анткени ошолор жөнүндө сөз болуп атат, ошол энергия иштеп берет. Ошо эртең эмне жөнүндө ушу биздин элдик академия маалымат берет дүйнөгө. Кыргыз ааламдан келген өкүл. Далили ааламдык байланыштары, дастандары, Манас Эметей жана башка. Аалам өкүлү болгон кыргыздарга, мына ааламдан келген өкүл экен да, эми аалам өкүлү болгон кыргыздарга баарына эле эмес, ошо кээ бирлерине. Аалам ээси Адам ата ООН 98-жылы көрүнүп, ошол мезгилден бүгүнкү күнгө чейин жалпы адамзат үчүн жаңы доордо жашоо жол-жобо, эреже, сунуш, тапшырманы берип атат. Мына дүйнөдө ошо Адам ата, аалам ээси. 6 катар аалам жерде жашап өткөнү рухтардан түптөлгөн. Ааламдын ээси ким? Адам ата ООН. Кудайдын астында адамзат үчүн аалам ээси Адам ата ООН жоопкер. Алар эмне кылып атат? Ошо инопланетан, признактар ошо инопланетандар болуп атат. Инопланетандар ошо адам дем алганда өзүнө жайгашты. Алардын ошо ишаратын, каалоосун адам сезе албагандыктан кийин ошо шишик, жара башка оорулар болот. Бул дүйнөгө орусча, кыргызча тилде эртең кетет. Адамзат өнүккөндөн, мындай адам бүгүнкү өнүккөн дини, илими, саясаты, техникасы, дагы ушу басып өткөн жолдордун баары ааламга жарактуу өнүккөн эмес. Анан ааламдан деле илим түшүп турган бүгүнкү күнгө чейин. Аян байланыш алган окумуштуулар болгон. Аян байланыш алган пайгамбарлар болгон. Бирок ошол убакыттагы керек болгон. Мисалы Менделеев деле ааламдан алган деп айтылат экен. Ньютон деле мисалы ааламдан алган, андан аныктаган деп. Инопланетандардын эмне кылат экен мына ошо инопланетандар азыр? Адамга кирет экен дагы, аларга жакпаган эки нерсе бар. Техникалык өскөн адамдарды аябай кордошот. Анан рухий өскөн адамдарды аябай кордошот. Себеби алар абада өтө чоң күч. Анткени инопланетандардын көп кубулушлуу закондоруна тоскоол болот. Дин, техникага байланган адам боштондукка чыга албай, бирдемеге чектөөгө түшүп калат экен.
телепатиясын ушу бош кылып иштете албайт экен, оюнан бир жакшы нерсе бөлүп чыга албайт экен, жаратуучулукту иштете албайт экен, техникага байланган адам дагы. Анан ошол мамлекеттерде, ошол адамдарда согуштар болуп, кыйроолор болуп атканы ошол экен да. Мисалы жана Японияда бүгүнкү күндө да ушу жамгыр жаап айласын кетирип атат го, анан өнүккөн техникасы же пулу болсо токтотот эле да табияттын кырсыгын. Мына ошо Японияда болуп өткөн мурунку кыйроону деле ошо тактаптыр окумуштуулар, муну инопланетяндар жасашат экен деп. Инопланетяндар адамзаттан эмнени каалап атат бүгүнкү күндө? Ааламдык аң сезимди, жаратуучулукту, бийик рухту каалап атат. Табият менен таттуу мамилени талап кылып атат. Анан ушу инопланетяндар дагы эмнени ушу аалам күчтөрү же болбосо аалам азыр ушу жерге арбай периште инопланетян болуп түштү деп айтып келатабыз да. Инопланетяндар жаңы доордо адамзаттын биригүүсүн, бирин бири куткаруусун талап кылып жатат. Ошондо мына дүйнөдө азыр 20-ка биригип алып, тетирсинче эми немис дагы туура калк да. Алар найразы болуп, булар баары туура иш кылбайт деп мына косколуп атат. Арбайлардын укугу бар деп берилет бул жерде, ар кимди кийип алып иштегенге. Арбайлардын укугу бар, элдин талабын күчөтүп, эч нерсеге баш ийбей турган деңгээлге жеткирүү деп. Ичинде духу иштеп кирет да. Анысы кандай ошо баягы Кыргызда болгон нерсе ошо дүйнөгө чагылып атат, себеби адамдын баары окшош. Айырмасы тили, өңү. Анан дини болушу мүмкүн. Ошо адамзатты биригүүнү каалап атат азыр. Биригүүнү инопланетяндар. Бирин бири куткаруусун. Себеби жер үстүндөгүнүн баары жердешпиз. Көрүп аткан күнүбүз, ичип аткан суубуз, дем алып аткан абабыз, жашап аткан жерибиз бир. Азыр ошол биригүү. Эми кызык нерсе, биригүү кайдан кетет? Ошол 20-кадан кетеби? Өнүккөн мамлекеттерден. Же Кыргыз чергесинен кетеби? Кеп ушунда болуп атат да азыр. Кыргыз дүйнөнү башкарат. Кыргыз дүйнөгө багыт берет деп келип аткан ушул. Кыргыздардын милдети мындан ары жаңы доордо ар бир адамдын, улуттун, мамлекеттердин кызмат милдети да бар. Алтын доордо негизги 3 талап. Биринчи, кыргыздардын милдети аурасы менен ааламды сактайт экен. Мисалы мына ушунун баарын түшүнгөн адам аалам жерди сактайт экен. Себеби адамдын жан дүйнөсү өссө жаратылыш сакталат экен, тынчыйт экен. Жаратылыш тынчыса, аалам тынчыйт экен. Аалам деген кайрылыш арбайлар экен да. Мисалы жамгыр жаадырып атат, вирус кылып атат, булут кылып атат дегендей. Анысы кандай ушул кыргыз аурасы менен ааламды сактайт. Караңгы күчтөрү менен сүйлөшөт. Мына башка улут, башка тилди бир 2 жыл жакшы аракет кылса, кенен да сүйлөйт, түшүндүрө да алат. А тилди жаттаса болот, окуса болот. Ааламдын тилин билиш кыйын экен да. Ошол кыргызга буйрулган экен. Мисалы мына Манас бабам берип атат бу Саякбай атама. Бирөө түшүрүп атат, бирөө жаттап бүгүнкү күнү аткарып атат. Карасаңыз, ал аалам менен байланыш башка улуттун колунан келбейт деп да айсак болот. Бүгүнкү күндө ошол аурасы менен кыргыздар азыр ойгонуп, мына менин аракетим ушул болуп атат да, ошо эфир, жанагы президент деп коебузбу, же эл башчылыкка ошого талапкерлигибизди коюп, ушул мыйзамдар тез кетет, кыргыз өз ордуна отурат деп мисалга. Анысы кандайда ошол ар бир адамдын дагы, улуттардын дагы, мамлекеттердин дагы, адамдын да милдети бар. Ошондон кыргыз ааламды сактайт аурасы менен. Арстан алай, адамзатка ааламдык жашоо жолдобосун бериш керек, жазып бериш керек, иреттеп бериш керек. Бул менин милдетим. Мына ушул кыргызга сүйлөгөндө эми дүйнөгө, адамзатка керек бул арстан алай. Себеби батыш бүгүн башкарат дейт да, батыш башкарбайт, себеби аалам сырын ача элек да. Жаңы доор талабын билбейт, талкалап келатат го аалам аларды. Тетирсинче кыргыз башкарат. Ошол менин милдетим, кыргыздын милдети. Экинчи, Америка ушу ааламдан так берилет. Өнүккөн мамлекеттердин милдети каражатын, техникасын, табиятты сактоо үчүн жумшаш керек. Америка табияттын, океандын тилин таап сүйлөшүп гармонияда болбосо, Американы суу каптайт. Бул ааламдык билдирүү 1998-жылы берилген, 2007-жылы такталган бул. Ошону эртең билдирүү жасайт. Бул дүйнөгө керек. Ошондо эми табияттын сырын таап сүйлөшө алабы алар?
Кыргыз сүйлөшөт экен, сыйынат экен, сырдашат экен. Табиятты улуу кыргыз сыйынып, сырдашып жетектеп алат. Ааламдын сырын таап башкарат. Адамзатты аруулантып, ааламды сыйкырлап жетектейт. Адамзатты аруулантып бириктирет. Мына кыргыз. Ошентип Американын оордошол. Океан менен сүйлөшө алабы? Табият менен сүйлөшө алабы? Жок, сүйлөшө албайт. Бирок аракет кылыш керек. Болбосо кыргыздар тилин таап берет. Табияттын кырсыгын токтотуп бер деп. Батыш эли кыргызга кайрылат деп так берилет. Ошого жеткен адамдар бар, эми кыргыздын чекесинен билбейт го. Курт үйшүккө түшүп алган кыргыздар каяктан? Ошол өскөн, аалам жерди бириктирип турган кыргыздар ушуну таап берет. Андан кийин орус эли адамзатты сактоого милдеттүү. Адамзатты кантип сактап калабыз? Кантип сактоо дегенде жаңыча. Азыр кантип сакталат? Өсүп кетсе анан сакталат. Могу жаңыча көз карашка өтсө, ошо ичиндеги жанагы чоң жан кирип кетпейби? Инопланетян деген, барбай дегенби? Ошого гармонияда болсо, ошол мүнөзгө өтсө, анан сакталган атат. Сакталган атат. Ошону орус кам көрүш керек. Путиндин генинде адамзатты кучкаруучу программа бар. Эгер ал өзүн таанып түшүнсө, мына ошентип эртең ошол глобализация болчу, улуттар кантип биригет жаңы доордо. Анан талаптар 3 мамлекетке, андан кийин ошо Кытайга берилет. Эми улуу журтту же адамзатты майда түйшүктөн куткарыш керек деп. Мисалы мен кызмат кылып майда асфальт кыла албайм да, же барып бетон чага албайм. Себеби көкүрөгүм ааламда болуп алды. Анысы кандай кыргыз өскөн кезде да ошол Кытайдын кызматы ошол экен. Жаңы доордо адам акылы менен өнүккөн билим, техника, медицина, курал, акча, ар кандай агым диндер, бардык мыйзамдар жоюлат. Ошол мыйзамдын баары эски тарыхыбыздагы керек болсо, саясат баары алмашат. Себеби door алмашкан сайын эски мыйзамдар жоюлуп, жаңылары жаралып күчүнө кирип турат. Жаңы доордо инопланетяндар башчы болушат. Бул ааламдан да берилүү. Мына ошолор келип табиятты кырсыктатып. Алар эмнеге келди дегенде, эки чоң кызматка келди. Табиятты ак карага түшүп кеткен экен. Кышы катуу болуп, кыштын чилдеси, жайдын аптабы ысык болуп дегендей, ушуну боштондукка чыгарган, анан бейишке айланткан. Экинчи, адамзатты ар кандай көрпендечиликтен чыгарып, аны дагы ошол өлбөстүккө өткөрүү, жаратуучулукка жеткирүү үчүн ушу жерге түштү. Ушунда бир 3 чоң бурулуш болот. Мурунда биз кичине эфирден айтып өткөнбүз, азыр дагы бир кене тереңдетип. Себеби ушу журналисттер көрүп атат, окумуштуулар көрүп атат, саясатчылар көрүп атат бул эфирди. Ошол үчөө жөнүндө милдет. Биз милдетин тактап беришибиз керек экен да. Дүйнө элинин милдетин тактап беребиз. Баягы бир көз ачкы барса да мындай болот экенсиң, мынтишиң керек экени бир касиетин тактайт го. Анысы кандай? Бул кыргыз касиеттүү. Эми жол көрсөтүшүбүз керек так. Дүйнө кыйраган атса, ааламдык илим биздин колдо турса, билдирүү биздин колдо турса, ааламдык касиетке өтүп алган адамдар болсо, ошого сиңип алган адамдар болсо, демек жол көрсөтүшүбүз керек. Табияттын ордун бейиш аткарат, өтүп кетет. Ааламдын ордун инопланетянин аткарат, баягы арба ыраазы болмойча тириктин иши жүрбөйт деген эми ошол инопланетян жалпы тил менен айтканда. Анан ошол адам Кудайдын ордун аткарат. Эми бул кандай дегенде, асманды карай бербей адам жаратат. Ою мененби, духу мененби, көкүрөгү мененби жаратат адам. Жаратыш керек. Ушу инопланетяндар аргасыз азыр адамды кысканда, анан келип окуудан гени жетилет, сөөгү жетилет, кара кош мээси иштейт, анан жаратат. Азыр адамды Кудай ушул практикага чыгарып койду. Өзүң ишенбесең эч ким жардам бере албастыгын эстен чыгарбаш керек. Өзүң жаратсаң, өзүң ишенсең, анан жакшы адамдар, анан Кудай жардам берет. Ошентип азыр адам өзүнө, мына мен өзүм ишенбесем, бул сөздөрдү ким айтып чыгат эле? Боебосом жашоомду, мына кыргыз улуу дебесем кайра, улуу кыргыз деп жаратпасам, анысы кандай? Ошо жаратуучулуктун ордун адам аткарат. Ушинтип бир чоң 3 бурулуш болот. Жаңы доордо өнүккөн мамлекеттер
элин, дүйнөнү башкара албайт. Себеби аалам сырын, алтын доор мыйзамдарын, табияттын унчукпас сырларын ааламдан күткөн жаратуучу сыйкыр керемет адамдын өзүндө экенин эмнегиче билбейт. Кыргыз ачып алды, аалам сырын билип алды. Аалам эмне экен, канча дүйнөдөн турат, эмнени каалап атат, эмнеге келди, адам каяка өсүш керек кыргыз билип алды. Табият жөн эле бир бороон болуп атат, чапкын болуп атат деп атат да Москвада. Ал сырын билип алды. Унчукпас сырларын, сыпаттарын кыргыз билип алды. Дүйнө аны башкара албайт. Себеби билелик. Алар парламентибиз менен башкарабыз же демократиябыз менен башкарабыз деп атат. Ошон үчүн кыргыз дүйнөгө башчы болот. Ошентип алар башкара албайт. Анткени буларды билбейт. Эски түшүнүк менен жашаган адам, ар бир адам, эл, улут, кыргызбы, оруспу же башка батыш элиби. Ошол эл, ошол мамлекет, ошол жер банкрот болот. Кырсыктайт ар тараптан. Бүгүнкү күндөгү чындап эле мына саясат же бараткан багы туура болсо, анда тынччылык болот эле. Эл арасында үй бүлөдөбү, жок дегенде жан дүйнөдө. Бүгүнкү күндө ошол дагы айтып өткөнбүз. Көптөгөн мамлекет башчылары бир криминалдык эле бир жолу менен коркутуп, басып алып, уурдап, атып, камап башкарууда. Жаңы доордо адамзатты кантип башкарыш керек? Багыт бериш керек. Жаңы доордун талабы бул деп. Ааламдан келгенсиң деп, жашоого жаралуу максатын билип, жаратып, духун көтөрсө, анан адам башкарылат. Могу үйгө эмнеге келдиң? Алдыңа эртең келин болуп келдиң деп мисалга. Сен бийиксиң, биз карыйбыз, сен ушул үйдүн ээси болуп каласың десе башыйбы? Же жөн эле тилдей берсең, каргай берсең башыйбы? Мисалга. Карасаңыз, жөн эле келген келин деле. Духун көтөрүп, мактап, колдоп, жаратып, ааламдан жан дүйнөн келген, ошол жака кетет. Азыр бул жерде бир кызматыбыз бар, ошону кылбагандыктан кырсык болуп атат деп, ошол ичинен өссө анан башыйт адам. Ошондон анан өзүнөн өзү келип бир жардамы тиет. Иштен болбосо кара күч менен ар биринин башына автомат такайбызбы? Мына ошентип жаңы доордо башкача башкарылыш керек. Андан ары дүйнө элинин биригүүсүнө адамзаттын эң чоң проектиси. Өткөндө ушу көрсөтүп өткөнбүз, түндүк ук кереге деп. Дүйнө кантип биригет дегенде, кыргызга биригет эң биринчи. Же болбосо ошо ааламдык мыйзамды билген Арстан Алайга алар кимдер илешет? Журналисттер, саясатчылар, кыргыздын эле эмес, дүйнө элинин башчылары, окумуштуулар келип анан жаңы доордун талабын алып кетет. Түндүк бул Арстан Алай өзгөчө улуу күчтөрдүн кароосундагы адам, андан кийин ууктар, окумуштуулар, саясатчылар, өлкө башчылары, журналисттер. Керегелер бул карапайым эл, улуттар, жаштар. Жаңы доордо адам кызмат милдетин билбесе, жок, ушу тактатып алып, мен журналистмин, мен ушуну аткара салайын, дүйнөгө кетире салайын, же карапайым элге ушул нерселерди түшүндүрө салайын. Тактатып алып туруп сыймыктануу менен аткарыш керек. Мына азыр кыргыз сыймыктаныш керек. Бизге кут келиптир. Биз дүйнөдү башкарат экенбиз. Аалам сырын биз ачып коюптур бирөөлөр. Жазып коюптур. Алардын ушул аурасы көтөрүлгөн сайын табият, жерене кырсыктатып аларды издентип атыптыр. Адам акылы эч нерсени чечпей калыптыр. Биз ушул илим алып баарыбыз биригип дүйнөгө башчы болот экенбиз. Бата берет экенбиз деп кыргыз азыр аябай көтөрүлүш керек. Ошол сыймыктануу менен аткарыш керек. Мына мага берген касиети, мен сыймыктанам, кээде духум түшөт, кээде көтөрүлөм, бирок жалпысынан кубанам. Себеби бүгүн кул кылмышкер жетимсиреген кыргыз эртең дүйнөгө башчы болуп атпайбы? Кыргыз бир караңгы күч болуп атпайбы? Бир караңгы бир сыр болуп атпайбы? Бир уютку болуп атпайбы? Бир журт из болуп атпайбы? Эгер ошо кырсык эмнеге болот? Адам кызмат милдетин билбесе, жаңы доордо, жашоого жаралуу максатын билбесе, жаны бул дүйнөгө бир кызматка келерин билбесе, кырсык болот. Ошолор кимдер? Азыр журналист, окумуштуу саясатчылар. Алар иш кыла албай, багыт бере албай, только ушакты жазып, эки карама каршылыкты жазып, жалган нерсени чыгылдырып, бирөөгө ушул
калыс сөздү айта албай тетирисинче кошомат кылып обливать этип үстүнө жугундудан куюп өздөрү кырсыгып атат. Анын артынан карапайым эл кырсыгып атат, улут кырсыгып атат, жаштар багытын таппай атат. Урматтуу болуш, ошентип бул дүйнөгө кетет. Бул дүйнөнүн проектиси, дүйнө элинин биригүүсүнө, адамзаттын жаңы доордо өнүгүүсүнүн проектиси мына ушул ааламдан боз үй катары берилген. Боз үй, кыргыз үйдө эмне бар? Жомок менен өмүр бар. Ак үйдө эмне бар? Өлүм менен тозок бар. А кыргыз үйдө өмүр менен жомок бар. Карасаңыз, аякта тозок тытышып атышат. Анан өлүп атат, мындайча айтканда. Биздин эле ак үй эмес, дүйнөдө бийлик көз карашка алдырып. Ошондо карапайым эл, жаштар, улуттар кырсыгып атат. Ушу журналисттер менен окумуштуулар жаңы доорду, ушу саясатчылар иликтеп алып кетпегендиктен. Эмне делет дагы? Кудай жөнөкөйлүк менен буйрук кылат. Эгер бекер сөз деп жокко чыгарсаңар, жаныңарга чындап ээ боло албайсыңар. Саясатчылар эмес, азыр карапайым эл түшүнүп алды, кызмат кылып атат, илим таратып атат, билгенин элге жеткирип атат. Жаңы доордо аалам мыйзамы негизинде Кыргыз өлкөсү түптөлөт, дүйнөгө көчүрүлөт. Мына ушу мен сүйлөп аткан нерсе, ушул идеология, ушул түшүнүк менен Кыргыз өлкөсү түптөлөт, баягы эл элинде системаны түптөгөндөй, анан дүйнөгө көчүрүлөт, башка мамлекеттерде ошондой түптөлөт. Башка жол жок. Анткени ааламдык мыйзам жеңди. Аалам мыйзамынын ээси ким? Кыргыздар болуп атпайбы? Анткени эмнеге дегенде, кыргыз элинин жан дүйнөсү жөнөкөй, карапайым болуп атат да, ааламга жарактуу. Ошон үчүн кыргыз мамлекети биринчи түптөлөт. Андан ары ушул дүйнө эле издеген Гитлер, Сталин издеген Шамбала деген бул гүл эмес, жан эмес, бул гүл эмес, шаар эмес, тоо эмес, бул жан. Ошол мындай улуттарды бириктирүүчү жан Арстаналайга жайгашкан. Ал эмне кылат? Арстаналай адамзатты өнүкпөгөн жолунан жетелеп чыгып, өз бооруна катып, мээрим төгүп, энеси да атасы да болот мындай караганда, эне атасы катары. Арстаналайга Шамбаладан жаны жайгашкандан тартып бүткүл адамзат боштондук үчүн күрөшүп атат. Жол издеп жатат. Дал ошол өсүү жолунда Арстаналай дүйнө элинин алгачкы көрүнбөгөн өмүр жазына чыгарат. Адамзаттын көзүн ачып, колуна таяк берип, оюна жөлөк болуп, башатка, баягы улуулукка жетектеп жеткирет. Бул улуу кабарды уккан улуттар келип, уюшуп жолун таап кетет. Улуу адам, табият күчтөрү ошо Арстаналайга кызматка буйрулган. Коопсуздугун сакташат. Жалган эски дүйнөнүн жарыгын өчүрөт алар. Кутун учурат, аңтарышат. Адамзатты ээрчитип келишет, табыгый жаман шаман жолуна салышат. Адамзаттын жан дүйнөсүнө жаз келет, ойгонот, караңгы кайталанма жашоодон кайтышат. Ааламдык илимден жолун таап амал алышат. Улуу күчтөр адамзатка куш тепкен кекиликтей качырып келет. А кыргыздар Арстаналай илим берип, каттоо калып алтын доорго өткөрөт. Мына ошентип, урматтуу улуу журтум, дүйнө эли кандай биригет? Ушул жөнүндө эң башкысы дүйнө тез эле алып кетет муну. Эң башкысы ушу кыргыздар, ушу элдик академия иликтеп, жазып, бирине бири өткөрүп, толуктап, дүйнөгө салыштырып, кайра ошо оюндагы келген кайып илимин дагы соттоп атып, мына ошого жетти. Ошон үчүн чындап эле ушу оомат ооду десек болот. Ушу кыргыздын тоолорунда ооматы мындай дооматыбыз турган экен, ошол батышка кетип, ордуна оомат келди. Ушу кыргызда эми шаманчылык деп коет, ырым-жырым менен дүйнөнү тегеретип аткан, же болбосо дүйнөгө программа жөнөтүп аткан адамдар бар деп айтсак болот. Ошентип биздин эң кубанычыбыз эле ушу ааламдык илимди сиңирип алды. Биздин кубанып атканыбыз, мисалы менин, ошо илимдештеримдин, ушу иликтеп көп түйчүк тарткандын баарынын эле кубанып атканыбыз, ыраазычылыгыбыз ушу Кудайга. Кудай ушу кыргыз журтуна илим берди, улуу баласына берип атат адам ата. Анткени улуу деп атат, касиетиңер улуу деп атат. Анан бүгүнкү күндө ушул улуу сыпатты, улуу касиетти биз утуп калышыбыз керек болуп атат. Ар бир адам ошо улуулукка калыптаныш керек болуп атат. Ошондо сен улуулукка калыптансаң,
жүзүң нурданган атат. Сөзүң көзүңдө ок пайда болгон атат. Сөзүңдө кут пайда болгон атат. Баскан жериңде бир код болгон атат, бурулуш болуп. Ошентип улуу сыпатка калыптанып калыңыздар, урматтуу улуу журтум. Ааламдык мыйзам жеңди. Адамдык мыйзам жеңилди. Ааламдык мыйзамга илим алып, өсүп кутулуш керек. Болбосо өлүп кутулат адам. Өлүм келгенде мүмкүн озондогон рак келсечи, бир түндүк уйкуну, бир түндүк ооруну жеңиш өзү татаал го. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, ишибиз калды деген адамдар бар. Биз барат элем, колум бошосо деп. Анан ушу адамдын ушунчалык ылдый деңгээлге түшүп кеткенин көрүп, анан ичим ооруйт, көңүлүм ооруйт, аяйм. Ушу бир ааламдан эмес, мындай эле бир китеп жазыптыр биз айыл жөнүндө десе деле бир алып окуш керек го. Ааламдан илим түшүп атат. Илим өзү эле түшкөн жок да, муну менен кудурет, керемет, касиети да түштү да. Муну алып барсаң, мына мен ушул илим менен мен кудуреттүү болдум, керемет, касиеттүү болдум, чечен чебер болдум, көрөрман көсөм болдум дегендей. Эски түшүнүгүмөн чыктым, эски баляадан кутулдум, эски көрпендечилигимен кутулдум, отурумдуктан чыктым, улуулукка калыптандым. Анысы кандай, бул ааламдык илим, закон жеңди. Ага танканын дагы, ага доллардын дагы, ага бомбанын дагы алы келбейт. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, дүйнөдө кыргын-кырсык кыйынчылык болуп аткан ошол, ар бир үйдө ошо тынчтык болбой аткан ошол, жан дүйнөдө тынчтык болбой аткан ошол. Ошондуктан балам кырсыгып атат деген адам бар, кызым кырсыгып атат деген адам бар. Ошо бала чакаңыздарды аяп коюңуздар жок дегенде. Ал ошо сизди өссүн деп бала чакаң аңгармап атат. Каражатым болбой атат деген адам бар. Бир сөзүң консуз болуп аткан адамдар бар. Бир көрүнүш көрүп, же жан дүйнөсү тынчыбай аткан адамдар бар. Эне ата деле ар ким ар кандай тиги балдарды тарбиялайт. Бирөө тилдейт, бирөө бир келчи деп, бир сөз айтайын деп жакын келгенде чымчып алат, бирөө таяк менен сабайт, бирөө сыртка калтырып коет, үйгө киргизбей. Анысы кандай, улуу күчтөр дагы ар тараптан кармап атат. Ошо Кыргыз өлкөсү түптөлөт. Мынантип турат, анан дүйнөгө көчүрүлөт. Биз ошо каражат үчүн жашап алыппыз. Бүгүнкү күндө ошо биздин илимдештер ошо кол топтойбуз Абдулдаевка деп чыкса, байлар акча таратып атат, акча бересиңерби деген адамдар бар экен да. Анда мен касиетим ишенбей эле каражат менен барышым керекпи? Же каражат менен иш кылыш керекпи? Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен сизге мындай суроо менен кайрылайын дедим эле. Сиздин передачаңыз мага абдан жагат, бирок сизди көпчүлүк адамдар бул теңирчи деп айтышат экен. Бул теңирчи деген эмне экенин мен түшүнбөй жатам. Жакшы. Аябай жакшы суроо экен. Теңирчини сиз түшүнбөй атсаңыз, мен да түшүнбөйм да. Ал ошо молдо кожолор айтып атат да, бул теңирчи депчи. Алар анда аллачыбы? Мисалы мен айтат элем ошол. Силер аллачысыңарбы? Алланын сөзүн сүйлөйсүңөр? Мен да аллачымын да. Теңир деп сүйлөп койгон киши да теңирчи болобу? Теңирде не деген сөз түшүнүксүз ошо. Өздөрү түшүнөбү ошо теңирчи деген сөздү? Мен мына ошо Кудайдан түшкөндү бул жерде айтылат. Теңирден мыйзам түштү деп. Ошентип сүйлөсөң эле бул теңирчи дейт да. Бирөөнүн дилине, динине шек келтирген болбойт. Теңирчилик деп бул жерде берилет. Кыргызчылык бул дин эмес деп берилет. Ааламдан келген акырет мояктагы теңирдин сырлары, нур дүйнөнүн түпкү нускасы деп берилет да ааламдан. Ошондо аяндар, кабарлар ошол теңирден, Кудайдан берилип атат. Мен ошол
сыпат катары жаңы ааламдык илимди жеткирүүчү адаммын. Анан ошол мени бир теңирчи экен дейт дегенге ошо адамдар аябай жан дүйнөңөр жарды. Өтө пас, силерчи капа болбоңуздар. Бир эле бир мындай Алла бар менен эле чектелип калгансыздар да. Акыр заманга чейин эле ушул Куран боло берет, анан палекет боло берет дегенге чектелип калгансыздар. 6 жыл мурун сен түшүнүүң кандай эле? Андан бери 1,5 жыл мурун кандай эле? Түшүнүңүз, андан бери 1500 жыл өттү мисалга. Өзүңүздөр аябай артта калып атасыздар. Анан ошо мен теңирчиликти ушинтип айтат элем. Ооба теңирчилик. Ооба теңирчи мына. Могу теңирдин сөзүн сүйлөп атат. Акаевчи бу киши дейт го, ошонун сөзүн сүйлөгөн ошону иштеп. Бакиевчи дегендей. Мен анда ансагандай кошометчи эмесмин. Бакиевчи, Акаевчи же жакында бир бара албайм мен ал сөзгө. Мисалга, мен теңирдин сөзүн сүйлөйм. Мүмкүн ошо теңирчи деп айтса, алар эски түшүнүк менен айтып атат эжеке. Эми кыргызчылык бул. Анда сен кыргыз экениңди танчы. Мен кыргыз эмесмин деп айтсаң, бул кыргызчылык мында. Кыргызчылыкты силер салт санаа менен эле чектеп алып атасыңар да. Кыргызчылык бул аалам сырын билген адамды айтат. Бунун кыргызчылыгы бар деп коет да. Ал түшүнүктөн да эми кетет. Кичине мезгил өтсүн. Алейде алар эми чоңойтобуз да. Баланы чоңойто берсек чоңойтогон кийин түшүнөт го. Ошон үчүн мына мисалы ошо Алла дегендерге мен айтат элем. Сиздер адамды бөлүп коюп атасыздар. Керек болсо кыргызды бөлүп коюп атасыздар да. Булар төлкө бейишке кирет, булар тозокто калат деп бөлүп коет. А бул жерде илимде айтылып атат. Улутту, сыганды, орусту, ташты, сууну, Кудайды баарына Кудай жаргы жазып атат. Мен жараттым деп атат. Жаратылыш менин жан дүйнөмдүн көркөм чыгармасы. Адамды да мен жаран кылып жараттым. Анын көңүлүн булгаганың улутуна карабай, менин көңүлүмдү булгаганың деп атат. Азыр сиздики ылдыйбы, же меники ылдыйбы? Карасаңыз, урматтуу болуңуздар. Ошон үчүн биринчи терең түшүнүш керек. Өткөндө мага бир эже чалды, тобо кылайын. Мен сиздин сөзүңүз аябай жагат дейт. Балдарым үйдө болгондо көрсөтпөйт дейт. Эмнеге? Десем бул теңирчи деп көрсөтпөйт дейт. Деңгээлиңер ушуга жеттиби? Айнанайын кыргыз, кайда кеттиң? Деңгээлиң ушуга жеттиби? Ошондуктан бир мезгили келет, түшүнөсүздөр. Мезгили келет. Бир аз өсөт адам. Кайтты кыргыз, Кудай буйрса кайтты кыргыз, улуулугун таанып атат. Улуулук сыпатка отуруп алгандар бар. Сыйынбаш керек азыр, сырдашыш керек, сыйкыр касиет иштеш керек. Эне атаңа сыйына бересиң, берчи деп. Алла бейчи дей бересиңби? Ал эмнеге жаратканын сырдаш сен колуңан келсе. Иштеш. Мына биз ошол деңгээлде бараткан адамбыз. Анан ошо пул боюнча айтып келаттык эле. Ким акча үчүн иштесе, жаңы доордо ачыкка калат. Улуу кыргыздын максаты жеңил болсо, жерине жерит, сөзү жел болот. Мына пул дубалдардын сөзү жел болуп атат. Канча жолу убада кылды, 3-5 жолу, 5 жылдан бери 24 жолу, 3 жолу депутат болгон жигиттер бар. Кана бир аткарылганы. Ансаганда урматтуу журтум, мага ушу Таластан бир байке чалыптыр. Биздин 2 кызым бар, 2 күйөө балам бар, бир келин уулум бар, келинчегим жана башка болуп. Сизди колдойбуз эле WhatsApp'тан. Ансагандай ошо кыргыздын улуулугун колдоп берсеңиздер, телефонума чалып, ошо колуңуздарды топтоп берсеңиздер, жакшы болот эле. Бул салып коймага деген кеп эмес. Жок, бул кол топтолбосо, мен пул менен кол топтобойм. Жалган болуп калам анда мен, мисалга. Анан бул кыргыздын шансы эмес. Бул акыр могу азыркы выбор, же болбосо могу дүйнөлөшүү, ааламдашы. Бул ааламдын дагы шансы. Аалам тынчып калат. Жерененин да шансы. Адамзаттын дагы шансы бул азыркы выбор. Анан кыргыздын эң чоң шансы. Кыргыз аябай сыноодон өттүңөр. Болду эми, бурулгула. Дагы ырсыкпайлы, дагы сыноодо калбайлы. Сыноодон өтүп анан адам сыйкырга айланат деп берилет. Сынагандан изилденет да адам. 1 мүнөттү, 1 секундту бир доор деп мүнөттү, секундту туура иштеткиле дейт. Ушу бурулуш кылып алып,
мындай күнүмдүгүңөрдү, минутуңарды улуулук үчүн, улуулукка өсүү үчүн иштеткиле. Бурулуш кылып алсаңыздар, эртең не болот деген түшүнүк болбойт. Сиздер билесиздер келечегиңиздерде. Сиздердин жүзүңөр нурданат, оору жоюлат, кысылуудан болуп атпайбы? Эртеңкүңөр мындай кыжаалатчылыктан болуп атпайбы? Бул баары бир ааламдык мыйзам. Азыр 17-жылы жеңбесе дагы 18-19 жылдары баары бир жеңет. Ойгонот, кыргыз койбойт эми. Күн өткөн сайын ойгонот. Бирин бири ойготот. Ааламдык мыйзам жеңди да, арга жок да, түштү да ааламдан. Ошого үндөп баратат да, бул ачыкта болот да адам. Ачыкта жакшы заман болот. Ачыкта адам бирин бири сыйлап калат улутуна. Ачыкта кокуй. Кудайым не деп жаздырып атат? Мен көрүнбөйм дейт. Бирок көрүнбөй туруп көрсөттүм дейт. Табият аркылуу өзүмдүн бар экенимди. Могу үйгө келсек, бир досубуз менен үйүнө барып калсак, апасы болбосо да үй жакшынакай жасалган болсо, ойлойсуң да апасы аябай тыңгыш экен деп ойлойсуң да. Анысы кандай мына табияттын кооздугун караңызчы. Мына табият Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз, катуураак сүйлө. Алло. Катуураак сүйлөңүз. Алло. Мен Аксакал. Бул берген берүүңүздү такай кылгам, кабыл алып, сизге рахмат айтат элем. Бул жаштарды кандай кылсак болот? Мындай келечекте мен оюмду айтып деметсем, мен деле балдарым кабыл албайт да. Угуп жана кабыл алсак болобу деген ой келип атат да. Туура суроо, урматтуу улуу журтум. Жерде бала бактысыз болуп калса, эне атанын руху могу дүйнө, улуу дүйнөлөрдө болбой калат деп айтылат. Себеби сен багыттуу тарбия бере албагандыктан балдар бактысыз калды деп. Азыр ошо жанагы журналисттер, саясатчылар, мамлекет башчылары, окумуштуулар ошо жаштарга, карапайым элге, улуттарга ушунун баарын жеткириш керек деп атканыбыз ушул болуп атат да, улуулукту жеткиришибиз керек деп атканыбыз ошол болуп атат. Анан агайдын сөзү өтө туура. Жаштарды тарбиялоо боюнча ушул илим жазылган ааламдык. Мисалга 1 жаштан 3 жашка чейинки баланы, 3 жашарга чейинки баланы энергия менен уктатууга болду деп мынтип ойлосоң уктап калат дейт мисалга да. 3 жашардан 13 жашарга чейинки баланы жомок айтып берип, колунан келген жумушка жумшап, сүрөт тартыртып, ошентсең ошого калыптанат деп. 13 жаштан 20 жашка чейинки баланы ошо улуу рахатты үйрөт дейт, мына көрсөт деп. Аны ошо кезде мисалы азыр физкультурадан эч пайда жок. Тетирсинче ошол спорт залгабы, үйүнөбү, ошо матты салып кой берчи денеңди деп, ошентсе аябай аларда бир мындай ичинде жакшы энергия иштейт дагы, эмоциядан чыгат. Жанагындай переходный возрасттан жакшы өтүп кетет, адам сыпатка калыптанып калат. Анын үчүн ошо билим берүүдө өтө чоң өзгөрүү болот. Бул жаңы доордо бүт өзгөрөт. Сотуң да өзгөрөт. Себеби мына сот, балдар соттоп коюп атат. Бирөөлөр жесир калып атат, бирөөлөр жетим калып атат, бирөөлөр туберкулез оору болуп атат, турмушу бузулуп кетип атат. Мисалга, кайра түрмөгө акча короп атат дегендей, ал система элдик сот дегенге өтөт. Эл өзү соттойт, талдайт, кечирим берет дегендей. Анысы кандай урматтуу улуу журтум, азыр бараткан багытыбыз, могу эски жашообуз эң туура эмес. Анан агай айткандай, ошондой бир кам көрүү жолу көп. Анан мен эми ушу кеңеш бергенге, алып келсеңиз кичине сабак өткөнгө даярмын. Мен мектепти кыдырып мурун сабак өтүп берчүмүн. Ошо мен сүйлөп аткан кезде мектептин директорунан баштап ушу мугалимдерине чейин айтчу эле. Биз алсыз экенбиз балдардын астында. Сиздин тилиңизди укканда өзгөрүп кетти. Балдар өзүнчө эле мектепти оңдойбуз, минтебиз деп бир ар кандай бир идеяларды көтөрүп чыгып атат деп. Мен сүйлөп атканда балдар тизилип келип кулачу эле. Боорумду көздөй эле. Анан анысы кандай урматтуу улуу журтум, касиет бар жерде иш жүрүшөт, ушуну билиңиздер. Касиет бар жерде мамлекет оңолот. Ошон үчүн кыргыз бир касиетин качырып алган, кутуун качырып алган, кырсыгып калган. Азыр мезгил келди ошо касиетине калыптанчу. Ошондо
кыскасы бир жакшы заман болот, бир жакшы бурулуш болот. Мен аябай үмүт кылып атам. Кеч болгондо бир 2 жылда өзгөрүп кетет деп. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Алло. Катуураак сүйлөйүк, угуп атабыз. Алло, мен таяжан казылганда өзүмдүнчү. Угуп атасызбы? Катуураак сүйлө. Мен таяжан казылганда анан ошону мен түшүмө кирген сайын дайым өзүмдүн менин кийимимди кийип кирет да, ошо эмне деп сурайын деген. Анан турмушка чыкканына 2,5 жыл болду. Ошо 2,5 жылдан бери төрөй албай атам. Ошого батаңызды берип коесузбу? Жакшы. Ошо өтүп кеткен эжеңиздин түшүнө киргени, бул жерде айтылат, ошо арбайлардын түшкө киргени, коштогону, колдогону, белги бергени деп. Анан ошо сиздин кийимиңизди кийип алганы эми ошол аурада, мисалы, мындай эски кийимди остановкага таштап койчу деп коет го, бир мындай кыргыздын бул шаманчылыгы да. Шаманчылык деген ошонун баары эле шаманчылык болот. Анан ошо сиздин кийимиңизди кийип алганы сизде айтып атыптыр, ошо мендей бол, ошо мына ондай арбайлык түшүнүккө, адамдык түшүнүккө өт деп атыптыр, улуу түшүнүккө өт деп атыптыр. Анан ошо төрөй албай атканыңыздын 2 себебин карасаңыз болот. Биринчи бул жерде ошол адамды өстүрүү үчүн ар тараптан кармайт дейт. Ошо ден соолугунан, төрөттөн, ишинен, мал пулунан деп. Анан ошо эфирден кийин да кичине кеңеш берейин. Батаны ошондо берейин. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт дагы жакындап баратат аягына чыкканга. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Уран качан жана кимге келип түшкөн? Кайдан келген? Ким алып келген? Илимдиби? Бул илим 1998-жылы Алай жергесине бир карапайым аялдын көзүнө адам ата көрүнгөн, мына элес. Ал кандай болот дегенде, палаткада чатыр деп коебуз го илгерчи. Чатырда бала эмисип жатса, мындай көр булак деген жерге булут түшүп калыптыр. Бул жерге булут түшпөчү эле деп баласын эмисип атып башын көтөрсө эле, булуттан ошо ак саргыл түстө адам пайда болуп, анан эми мындай касиети болсо керек. Мен адам атамын, 3 күнөн саат 11-де келем, саат 11-де келем, 3 күндөн кийин илим жазасың деп анан көстөн кайын болот. Анан түлөө өткөрүшүп анан булакка барып турса 20 мүнөт кечигип келет, 11-ден 20 мүнөт. Анан ошондо эле жаздырткан экен, ошо сен кара жагындай тема жактарын жазасың, жетектөөчү, алып чыкчу адам карапайым элдин арасынан чыгат деп. Анан ошо Баяманды чакырып, раматылык, ошо кыргыз деп калды деп. Анан адагы алып кете албай, көп адамдар барган, эми атын атабай эле коелу. Анан ошо биз теңир тоолукпуз, мүнөзүбүз, мындай көз карашыбыз бийик болсо керек. Мени да ушул эми ушул доорду жетектөө үчүн жараткан экен, кыйынчылыкты башыбыздан өттү. Ошентип бир тарбиялаган экен. Анан эмнеге бул мага өттү дегенде, бул аян болуп жазылып арсыналайга өткөнү закон болду дейт. Анан көрсө ошо эркек энерге алып жүрөткөндө баягы атаңдын кийимин өйдө ал, атаң ооз тийсин деп коет го эне ар дайым. Ошо эне касиет катары, жер эне катары, эркек ошо аалам катары турат экен. Ошон үчүн эркектин энергиясы кандай болсо да күчтүү деп, ошон үчүн ушул кетип атат. Ал эне азыр эмне жазганын деле унутуп калат. Керек болсо бизге көп билдирүүлөрдү берип, бир кызматта, бирок баягы унутуп калат. Эмнеге дегенде, мындай алып берүүчү катары, бирок жаратмандык касиети бар десек болот. Эми баардык адамда бул бар, биз ошо чектеп, кысылып эле учуруп алганбыз. Урматтуу улуу журтум, пул деп жүрөбүз да бүгүн, каражат деп. Каражат болот качан? Сенде касиет болгондо. Касиетиң болбосо, эгиниң дагы кесел болот, касиетиң болбосо, эмгегиң да бекер болот. Касиетиң болбосо, тапканың тойго эмес, жолго кетет дейт. Анысы кандай, азыр каражат жакшылык алып келдиби? Деги эле адамга каражат үчүн мына кырылып атат дүйнөдө. Ошо жер талашып, нефти талашып, газ талашып, бир кандай шылтоо менен каражат үчүн адамдын көңүлү кирдеди, балдар жолдон чыкты, кыздар жолдон чыкты. Азыр ошо каражат доору, материалдык мир бүтүп, азыр ошо магический мир башталды дейт да, же психологический. Ошо ойду оңдоо, жан дүйнөнү тазалоо, доордун талабы ушул.
Ошондуктан каражатка байланбаңыздар. Каражат үчүн айбериңиздерди сатпаңыздар. Bir 500 сомбу, 1000 сомбу, аны менен сиз келечегиңизди талкалап алып атасыз. Эмнеге кыргызда айтат? Укпайт деп ууру кылба, көрбөйт деп ушак айтпа деп коет, мисалга. Ошондо ал адам көрбөгөнү менен могу көзгө көрүнбөгөн аба, воздух, духов алар көрүп коюп атпайбы? Ал көрүнбөйт, сенин жаның көрүнбөйт, Кудай көзгө көрүнбөйт. Көрүнбөгөнүн баары чындык болуп атпайбы? Ошондуктан урматтуу улуу журтум, колуңуздардан келсе ушу кыргыздын эмес адамзаттын табияттын сакталышын кааласаңыздар, ошо өзүңүздөрдүн эмоциядан чыгып кетиш үчүн кааласаңыздар, ушу табык илимди колдоп берсеңиздер, адамзатты сактап калуу үчүн улуулук бир касиетиңиздерге отуруп берсеңиздер, мен даярмын, менин жашоого жаралуу максатым ушул, ушуну адамзатка, элге жеткирүү. Чакырсаңыздар барып сабакты өтүп берем. Аз эмес, көбүрөөк жери болсо. Мына азыр телевидение чыгарат, гезит чыгарат. Баарына барып максатым ушул, мен керек экенмин, демек ушуга келип калды. Анан барып ушу басмакана деле ушул бийик нерселерди гана сүйлөп калат дейт. Азыр ошого бар айтат, анткени отурумдук нерседен адам чыкты, ага өздөрү да батпай калды. Ушу урматтуу улуу журтум, сиздерге келген ооматты оодарып алыңыздар. Оозуңуздардан жулдур үйбеңиздер. Сиздерге келген кутту, касиетти сиңирип калыңыздар. Бул жерде так берилет. Мен ушу түшүмдө кут кармаган ушул иш башталган. Кут бул Кудайдын буйругу менен берилет. Кут өзү Кудайдын нуру, деми, энергиясы. Адам дагы ушул деген Кудайдын деминен жаралган деп берилет. Ансагандай ушу кутуңуздарды кармап калыңыздар. Жан дүйнөңүздөрдү бийиктетип алыңыздар. Эртең ушу топудай кыргыз, ала тоодой, ак калпактай кыргыз дүйнөгө бир башчы болуп, дүйнөгө бир багыт берсин, дүйнөгө бир бата берсин. Ушул жуманын 4-иш күнү кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар. Бул берүүлөр ошо YouTube'да Арстаналай кут десеңиздер чыгат. Андан сырткары ошо Лебединовкада дагы жумасына 4 жолу, 2-чи, 4-чү, 6-чы базар күндөрү кетип жатат, сабак болуп атат. Ошо бир түндө бир өмүрүңүздөр, эски түшүнүңүздөр өлүп, жаңы күндөр пайда болсун, жан дүйнөңүздөрдө бир жакшылыктар, бейиш бир байырласын. Сак саламатта туруңуздар.